Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүнкү темабызда бул сыйкыр барбы же өзү жокпу? Же болбосо бул кандай нерсе, үйрөнсө болобу же болбойбу? Негизинен сыйкыр бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айткандай: "Ва ма кафара Сулайман валакинна шаятина кафару юаллимуна ан-наса ас-сихра." Мына ушул жерде Сулайман алейхиссалам капыр болгон жок. Тескерисинче ошол сыйкырды үйрөткөндөр жана үйрөнгөндөр капыр болушту дейт. Демек, сыйкыр бул үйрөнө турган илим. Ал эми ошол сыйкырды үйрөнүүдө Аллах субханаху ва таала ал капырлыкка барабар деп айткандыгы, демек бул ишти үйрөнүп жана ушул иштин үстүндө иштөө бул шариатта арам. Бир нече аалымдар, ошолордун катарында Абу Ханифа рахимулла, бул сыйкырчыны өлтүрүш керек экендиги тууралуу өкүмдү айтышкан. Аларга эч кандай жол жок, бир гана өлүм деп айтышкан аалымдар, көптөгөн аалымдар. Андыктан бул илим бар экен деп үйрөнө бербестен аны токтотушубуз керек. Ал эми мына ошол сыйкыр кимде бар, кимде жок деген белгилерге токтоло турган болсок, мисалга алсак, аял менен күйөөнүн ортосунда баягы ажырашсын деген сыйкыр боло турган болсо, ал экөөгө бир жерде отурганда баягы мурдагыдай сүйлөшө албай, мурдагыдай бир маселенин үстүндө бир чечимге келе албай, уруш талаш себепсиз жаралып калгандыгы, же болбосо күйөөсүнүн үйүнө келгиси келбегендиги жана ошондой эле аялынын дагы үйүнө батпагандыгы бул белгилери. Ал эми мындай абалга Алла Таала баардыгыбызды сактасын жана бул сыйкырчылардын жана ошондой эле сыйкырдын зыяндыгынан Аллах Таала эч кимди дуушар кылбасын. Ошон үчүн андан сактануунун жолу бул пайгамбарыбыздын хадисине кайтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кимде ким Бакара сүрөсүн окуй турган болсо, андагы айтылган Алла Тааладан келген кабарларга, буйруктарга, өкүмдөргө моюн сунуп амал кыла турган болсо, ал адамга сыйкырчынын сыйкыры таасир этпейт" дейт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртең менен 7 ажва финеген жеүүнү, мындай ошондой жаман нерселерден сактоосу тууралуу хадистер бар. Ал эми кимдир бирөө ушул абалга келип калган болсо, анда ага чечим бул бир гана дем салуу. Демди десе баягы барып алып үстүңүзгө ургулап, чапкылап же мындай бир предмет менен, бычак менен ошол эле, же бир камчы менен жонуңузга салып, же бир коркутуп бычакты бир жериңизге такап, мына ушундай көрүнүштөгү дем салам деген адамдардан этият болуңуз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү бар: "Кимде ким сыйкырчыга же болбосо көз ачыкка бара турган болсо, анын 40 күн намазы кабыл болбойт. Ал эми айткан сөзүнө ишене турган болсо, анда ал капыр" дейт. Айткан сөзү кандай? Мисалы, сиз барганда ал айтышы мүмкүн: "Сени баланча жерде баланча окутуптур, баланча жыл болуптур, же болбосо баланча түйүн түйүп коюптур" деп. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ушуга окшогон көрүнүштөрдү Алла Таала бизде, мындайча айтканда, шарият маселесинде бул гайып маселеси болуп саналат. Андыктан аны билүү мүмкүн эмес. Эгер кимдир бирөө ошондой баса белгилеп айтып аткан болсо, анда ал адам өзү дагы жин шайтан менен иштешкендиги тууралуу ошол белгиси. Андыктан бунун чечими бир гана: Алла Тааланын сөзүн окуу, Куранды жана пайгамбарыбыздан келген дуаларды айтуу менен гана чечилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.